Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Илим булагы YouTube каналыбызга кош келиңиз. Тажвид менен Куранды үйрөнөбүз онлайн курсунун 23 сабагындабыз. Сиздер менен танвин темасын өткөнбүз. Танвин темасы фатханын танвини, касранын танвини, ал эми бүгүн замманын танвини жөнүндө окуйбуз. Анда эмесе сабакка көңүл коюп, артыбыздан кайталайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ахадун, ажалун, русулун, нузулун, азабун, китабун, алимун, кадирун, рахимун, خبير حميد مجيد غفور شكور عدو صم بكم عمي عدل برق مرض ظلمات عشاوة أزواج حق خير غيب جاعل. Замма темасы негизинен у тыбышын түшүндүргөн тема болгондуктан танвин н тамгасын кошуу менен бирге ун үнүн билдирген белгини айтабыз. Бул белги менен бирге окуп чыктык. Эми жай түрдө кайталайбыз. Ахадун, ахадун, ахадун. Ажалун, ажалун. Русулун, русулун. Nuzulun, nuzulun, nuzulun. Azabun, azabun. Kitabun, kitabun. Alimun, alimun. Qadirun, qadirun. Rahimun, rahimun. Khabirun, khabirun. Hamidun, hamidun. Majidun, majidun. Ghafurun, ghafurun. Syakurun, syakurun. Aduwun, aduwun. Summun, summun. Bukmun, bukmun. Umyun, umyun. Adlun, adlun. Barqun, barqun. Maradun, maradun.
Zulumatun. Zulumatun. Ghishavatun. Ghishavatun. Azwajun. 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 Haqqun. Haqqun. Khayrun. 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 Ghaibun. Ghaibun. Ja'ilun. 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 Сабағымыздың аяғында мен сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан хадисті ескертіп өтмекшімін. Біз мұсылмандар бір-бірімізге ескертуші қана қатары бола алабыз. Бір ішті мәжбүрлатып жасай албайбыз, жасата албайбыз. Андықтан ескертуші қатары айтып өтөйүн. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, башкаларга үйрөткөнүңөр буйруган. Андыктан бир аз татаалдык, кыйынчылык туулган кезде адамда жалкоолук башталат, ар түрдүү шылтоолорду, себептерди айтуу башталат. Ошол кезде мүмкүн болушунча шайтандан ошондой васвасаларына кулак салбай, ушул хадисти көп эстеп, эң жакшылардын катарына болуу үчүн, Аллах ыраазычылыгы үчүн Куранды үйрөнүп, үй бүлөңүзгө, бир туугандарыңызга, жакындарыңызга үйрөткөндү баарыбызга Аллахым буйрсун. Анда эмесе сабагыбызды улай биз сиздерге маалымат беребиз. Ар дайым мына ошол маалыматтын бири Куран-ы Каримде 114 сүрөнүн ичинде 2 рет кайталанган бисмиллах жөнүндө сураганбыз. Кайсы сүрөдө айтылган деп. Бул Намл сүрөсү. Намл сүрөсүнүн 1-аятында жана 30 аятында бисмиллах 2 рет кайталанган. Ал эми бүгүнкү сурообуз болсо, Куран-ы Каримде кайсы сөз эң көп колдонулган? Эң көп колдонулган ысым же сөз кайсыл экенин билгендер жазып комментарийде калтырса болот.